Саламатсыздарбы Азаттыктын көрөрмандары жана угармандары. Кыргызстандагы акыркы саясий кырдаал, парламенттин коомдо талаш жаратып жаткан мыйзамдары, ошондой эле конституциялык реформа жүргүзүү аракеттери тууралуу биз Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров менен маектешкени турабыз. Акылбек мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Сиз биздин кечээ дагы эксперттер талдайт берүүсүнө катышкансыз. Анда бир топ суроолор жаралып калды, ошондуктан сизди бүгүн атайын студияга чакырууга туура келди. Айрым бир суроолорду тактап алыш үчүн 22 октябрда Жогорку Кеңеш баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү, парламенттик шайлоонун датасын ары дагы жылдыруу боюнча мыйзам долбоорун кабыл алды. Анан ошол эле күнү президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров колун койду мыйзамга. Ал конституциялык мыйзамды сиз баяндамачы катары парламентте алып чыктыңыз. Эмне үчүн ал конституциялык мыйзамды мындай шашылыш кабыл алууга зарылчылык бар беле? Конституцияга эч кандай өзгөртүү киргизе албайбыз. Ал же референдум менен, же парламент менен 6 айдын ичинде гана боло ала турган нерсе да. Ошон үчүн азыр баарыбыз конституциялык талаага келебиз дегендиктен биз азыр конституциялык талаада иштеп атабыз да. Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2 жолу бар эле да. Биринчиси 2005-жылы парламентке барып, премьер болуп, ИО президенти болуп, андан ары алып кетиш. Мыйзам талаасында, конституциялык талаада. Же болбосо 2010-жылдай баарынын кереги жок. Конституциялык сот мотуңардын багы кереги жок. Биз декрет менен гана жашайбыз деп, декрет менен кетип кала турганчы. Анан жок, конституциялык талаага өттүм дегенден кийин парламент иштей баштады. Бир эмес 3 жолу шайлады премьер-министрди. Анан конституциялык талаага өттүк. Анда конституция эмне деп атат? Эгерде өлкөнүн башчысы өз ыктыяры менен кетип кала турган болсо, 3 айдын ичинде шайлоо болсун дейт. Биз ага тийише албайбыз да конституцияга, туурабы? Ал эгерде Центр избирком айтабы, Жогорку Кеңеш айтабы, баары бир. Эгерде алар айтпаса, анда шайлоо белгиленди деген тарихте конституцияда четко жазылып калган да. Жаңы шайлоо 3 айдын ичинде болот деп. Бул январдын 10-у же 17-си. Президенттик шайлоо. Президенттик шайлоо. Ал эми көп күчтөр, жаңы келген күчтөрдүн айрымдары биз референдум кылчубуз дейт да. Айрымдары болсо жалаң саясий партия менен келген парламент жарабайт экен, теңин одномандатный, теңин партийный кылайт дейт. Дагы бир күч болсо одномандатный кылайлы дейт. Азыркы ЦИК деген иштебеш керек дейт. Анан ошондуктан биздин бир гана выходубуз калган. Мен туура айттыңыз, мен докладчы катары эле чыктым да. Анын инициаторлору Өмүрбек Черкешев Текебаев, Алтынбек Сулайманов, фракциянын лидерлери Жыргал Турускулов баары болду да ошол жерде турганда. Талант Мамытов, Өмүрбек Бакиров, бир то 10 чакты киши. Кандай биздин жолубуз бар? Сиз да барсыз да, демилгеч? Мен барым, демилгеч катары мен барым. Мындай, азыр сиздерге дагы жол түшүндүрөйүн. Январдын 17-синде азыркы конституция боюнча шайлоо өтүш керек. Буга биз эчтеке тийише албайбыз. Ошондуктан бул кетти. Президенттик шайлоо өтөт. Өтөт. Ал каалайбызбы, каалабайбызбы? Биз конституциялык талаага өттүк деп едик. Конституциялык талаага өтсөк, президентский шайлоо болот. Буга эч ким кийлигише албай калдык да. Андан кийин конституциялык мыйзам бар. Мына мыйзамга өзгөртүү киргизсек болобу? Муну болот. Буга кандай жол берип атат? Анткени Конституциянын 70 статьясында жазылып турат, Жогорку Кеңеш 5 жылга шайланат. Туура 5 жылга шайланат. Эгерде чыр-чатак эчтеке болбосо, Жогорку Кеңеш шайланып бүтөт да, жаңы Жогорку Кеңеш келгендин биринчи отурумунда мунун полномочиясынын баары бүтөт деп турат да. Бирок эгерде бүгүнкүдөй чыр-чатак болуп кете турган болсо, 71 статьясы турат. Жогорку Кеңеш өзүнүн полномочияларын сактайт, жаңы Жогорку Кеңеш келип отурумун баштамайынча дейт. Вакуум болбош керек да. Мисалы мына президентибиз жок, премьер жок, эч ким жок болуп калса, бир вакуумду такыр толтурбаш керек. Азыр бирөө согуш жарыялап эмне болуп кетет, ушунун баарын бүтүргөнгө мурун эле бул конституциядагы жазылган да. Ошондуктан парламентте чогулуп биз мындай кылайлы дедик. Анткени шайлоо кодексте иштеп атат да. Ага эч ким өзгөртүү киргизген жок. 38 статья бүт шайлоолорду кандай өткөзөт турат. Ал эми 63 статья жаңы шайлоо кайсы убактарда өтөт. Повторные выборы да. Повторные эки беренени токтотуп койдуңуз. Пока убактылуу токтоттук. Анткени Центр избирком иштебей атат. Өткөзгөнгө эч ким жок. Анткени Центр избирком жаңы шайлоону дайындаганга мажбур, конституционный мыйзам иштеп атат да. Алар мына биз жаңы шайлоону баштайбыз деп айтты. Бирок бул жаңы шайлоо мурунку шайлоого караганда 1-3 азыраак убакытта өтүш керек да. Декабрдын 20-ларында парламенттик шайлоо өтүш керек болуп калды да. Көрдүңүз да, 3 нерсе болгон турат да. Бирөөлөр референдум кылабыз дейт. Конституциянын баарын өзгөртөбүз. Тиги жакпайт, бу жакпайт, атасы баласы жакпайт деген кишилер да. Бирок конституция турат да.
референдум өткөзөбүз дейт. Бирөө болсо президенттик шайлоого токтотсок болобу дейт. Болбойт. Анткени конституцияны кабыл алгандан кийин президенттик шайлоо кетип баратат. Анан үчүнчүсү парламенттик шайлоо. Муну токтотуп туруп, жанагы эл толкундаганда эмне деди? Порог аябай чоң деди, азайткыла деди. Аны дагы парламент азыр 3%га түшүрүп берди. 2 деген форма болбосун деди. 2 деген форманы жок кылып бердик. 5 миллион сом күрөө жок болсун деди. Аны 1 миллионго түшүрдүк. Бирок биз айтып атабыз, сиздер саясий күчтөрдүн баары отуруп бир чечимге келгиле. Конституционный реформа жазайым десеңер, жазагыла, бирок бүтүргүлө. 1-июньданга чейин парламенттик шайлоо өтүш керек. Биз 1 жыл бою парламент отура бербейт. Силер конституциялык реформаңарды бүтүргүлө. Баарыңар айткыла, же жазайбыз реформаны, же жазабайбыз деп. Жазабайбыз десеңер, анда муну токтотуп турган мыйзамдын срокторун алып койсок, кийин кайра жүрө берет деп. Бул жерден Өмүрбек Черкешев дагы айтты. Бул туура, конституционный талаага келгениңер туура, бирок мындан кийинкисин ойлонуп көргүлө, жигиттер. Анткени президенттик дагы, парламенттик дагы шайлоо убактары эки бөлөк болуп калды. Экөөнү бир кылсаңар болот эле дегенсипчи. Азыркы жанагы биздин токтотуп койгон мүмкүнчүлүгүбүз, 2 статья пока временно иштебей турат да. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү билет. Же экөөнүкүн бир күн өткөзгөнү, же кийинирээк өткөзгөнү. Азыр биз декабрдын 20-сында кишилер кыранын кыш шилдеси ковид болуп атат, кыйынчылыктардын баары турат. Бир келсе, анан январдын 17-синде дагы бир жолу киши келеби? Ушул шайлоолордун баарын силер тариздеп, баарын байкагыла деп, бул саясий чоң чечим болду да, жанагы 10 чакты депутаттын. Идеясын талкуулап атканда, жанагы кишилер менен бир жолу кечинде отуруп сүйлөштүк. Саясий лидерлер менен Садыр Нуркожоевич, баягы өкмөттүн башчысы, президенттин аткаруучусу болгондон кийин бүт саясий лидерлердин баарын топтоп анан айттык. Парламенттик ичине токтотуп турбасак, баары аралашып кеткен тат. Баары азыр же парламенттикти өткөзө албай, же президенттикти өткөзө албай. Анан жанагы эл айткан мүчөлүштөрдүн баарын тазалап салбасак, анысы жок, кайра эле мурунку шайлоого бара турган болсок, кайра эле революция, кайра эле тынч болбойт деген таризге келдик. Ушул чогулушка Садыр Жапаров өзү да катышты. Өзү катышты. Мен да катыштым. Мен да өз ой пикирлеримди айттым. Анан ошондо биз түшүндүк, конституцияга эч ким эчтеке тийише албайт экен, бирок кайра шайлоо боюнча конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизип, кичине токтотуу турууду. Бирок азыр сиздер жанагы конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизгенде конституциянын дагы бир нече беренеси бузулгандай болуп атпайбы? Аны юристтер деле айтып атат. Көчөгүнү Каныбек Капашевич да айтып калды. Мисалы, Жогорку Кеңештин 6-чакырылыштын мөөнөтү узарып кетип атат. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы 20 декабрга деп шайлоону жарыялап койду. Сиздердин чечим болсо андан кийин чыгып атат. Анан айрым юристтер айтып атат, жарандык коомдун өкүлдөрү, депутаттар деле айтып атат. Ушул үчүн азыркы демилгечилер кылмыш жоопкерчилигине да тартылып калышы мүмкүн деп. Конституция бузулду же бузулган жок деп Конституциялык палата айта алат да. Ал иштеп атпайбы? 2010-жылда аны эч ким куйган жок. Так Конституциянын негизинде кырдаалды, саясий кырдаалдан чыгаш ушу гана жолду көрүп атам. Ошондуктан мен айтат элем, биздин оюбуз боюнча биз бузган жокпуз. Эгерде бузулуп атса, Конституциялык палата бар, соттор бар. Ошолор иштеп атат да ушундай институттарда. Анан акырын ошону менен кетиш керек. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров да айтып атат, бул кылмыш, бул узурпация. Башкалар да айтып атат, бул конституциялык түзүлүшкө кол салуу деген да бааларды берип жиберишти да. Эми мен дагы бир жолу айтып атпаймынбы, ким болбосун, алардын оюн сыйлашыбыз керек да. Просто сөгүнүп сагынып, анан адамдын касиетине, үй бүлөсүнө асылбаш керек да. Мына көчөңкү передачаңызда дагы айтып калды, 30 жылдан бери жүрөт, анан байлар деп. Акыркы 10 жылда эле мен келинчегимдин фирмасы 1 миллиард сомдон 2 миллион сомго чейин 1 миллиард 200 миллион сомго салык төлөдү да. Мен биякта жүргөндөн кийин мына өкмөттө жүрүп калам, парламентте жүрүп калам. Мен бирөөнүн бир квартира алган эмесмин. Акаевден бери иштеп келатам. Ошондон бери элдин баары 2-3 квартира алышты. Мен квартира да алган жокмун. Бир жерден бирдемесин приватизациясына катышкан жерим жок да. Мен кыргыз элине кызмат кылып келатам да. Мына 2010-жылы дагы Турдакун Суаличти чакырып, астынан өттүм мына. Улам бышат экен да киши. Улам саясатта өзгөрүлгөндөн кийин 2010-жылы аксакалды депутат болуп чакырып калдым. 2005-жылы сизге да мага да Кудай буйрук берген эмес экен депутат болуп.
мына бирок азыр депутат болуп келдим Турдакмын Усмалиевич. Калыгул чоң атабыз айткан, ал мен дагы атам чоң атам. Бир уурудамыз да киши менен чогуу. Анан калың болсоң жердей бол, баарын көтөргөн, таза болсоң суудай бол, баарын кечирген деп биз кечиришип, ынтымакташып алып анан кеттик. Ар бир саясий кырдаал өзүнчө болот экен да. Мына бүгүн биздин оюбуз боюнча бул туура. Бир 5 ай же 10 ай өтсө балким туура эмес болуп калар. Бирок бул мыйзам да. Биз мыйзам талаасына келбедикпи. Конституция болот, конституциялык мыйзамдар болот, андан кийин мыйзам болот, андан кийин президенттин указы турат. Эгерде азыр парламент иштебей турган болсо, анда президенттин указы менен кетип калышыбыз керек да. Ошентсе дагы ошо коомдун бир катмары, саясатчылар, депутаттар ошо сиздердин аргументтерге мындай жакшы ынабай жатышат да, мындай жакшы макул болбой турушат да. Балким көп нерсе түшүндүргөндөн кетет да. Бул эми 3 күндүн ичинде жазылган мыйзам болуп калды. Саясий чечим болду. Мыйзам менен кетейли, ушундай кичине токтотуп турайлы дегенчи. Көрөсүздөр, убакыт көрсөтөт, бул эң туура чечимдердин бири болсо керек депчи. Биз атайын экспертный отделдерден, юристтерден да баарын караштырып көрдүк да. Негизи эле мыйзам бир 100дөн ашык мыйзам 4 кодекстин авторлорунун биримин. Бир дагы мыйзам 100% коомду мындай макулдукка алып келген мыйзамды көргөн эмесмин да. Тем более азыр мындай саясий чоң мыйзам ушундай кырдаалда, конечно, аябай көп суроо талаптардын баарын жаратат да. Мисалы, Борбордук шайлоо комиссиясы 21 октябрда шайлоону 20 декабрда өткөрөбүз деп жарыялап жиберген. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими дагы туура болуп, алар өзүнүн ишин уланткан болуп калып атабы? Сиз билесиз да, бизде закондордо биринчи конституция турат, андан кийин конституциялык мыйзамдар турат, кодекстер менен чогуу. Андан кийин мыйзам турат, андан кийин аткаруу президенттин указдары турат. Андан кийин министерство ведомстволордун, ошонун ичинде Центр избиркомдун чечимдери турат. Шайлоо кодексине баш ийиш керек. Шайлоону өткөзө турган эрежелердин баары шайлоо кодексине жазылган да. Эгерде мыйзамда муну токтото турсун десе, Борбордук шайлоо комиссиясы чогулуп, ушул мыйзамдын негизинде өзүнүн иш аракеттерин токтотуп туруш керек. Булар эми азыр 20 декабрдагы шайлоого арыз берип атат да партияларчы? Жок, мен азыр Зайырбек, мен айтып атам да, хорошо. Менин мыйзамым туура эмес да. Силер анда 25 декабрда шайлоону өткөзө бергиле. Анда 3%га дагы түшүргөнүбүз туура эмес да, туурабы? Силер почему 3%-тыкы туура дейсиңер дагы, андан кийинки кабыл алган мыйзам туура эмес дейсиңер да. Анда 7% болсун. 7% болсун, экинчи форма болсун. Анда бүт баарын ошо боюнча кое берели. Көчө күнү таяк жедик. Мына ак үй өрттөндү, таландык, 20 000 киши площадка чыкты. Силер мындай оюнду токтоткула деди концертиңердин баарын, туурабы? Мына президентибиз кетип калды 6 жылдын ордуна 3 жылдын ичинде. Премьер баары тең жок эч кимиси. Анан азыр кандай кылайлы анда? Азыр анда кайра 7% менен форма 2 менен кете берели. Анан азыр кайра эле бирки партиялардын баары келет да. Анда макулдешсин, анда биз парламентте чогултайлы. Ызычуу болбойт, ким жеңсе ошо жеңсин, ошо башкарсын дейли дагы, анда кайра ошолордун баарын кое берели. 27-синде, туурабы? Конституция боюнча 17 январда президентти шайлайлы. Анда ошого жол берели, ошо Кыргызстанды сактап калабы? Же ошо боюнча жок болуп кетебизби өлкө катары? Ошо суроо турат да азырчы. Ал бирөөнүн кызыкчылыгы эмес, кайсы бир партия барып эле депутат болуп калыштан эмес да. Азыр эми конституцияга кандай өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн? Даяр долбоо барбы? Мен аны билбейт экенмин, мен мындай конституционалист эмесмин да. Мен бирок элде айтылып аткан талаптарды эле көрүп атам да. Садыр Нуркожоев чыкканда айтты, мен адам мандатный болсо жакшы болот эле, анан президенттик түз башкарса болот эле. Азыркындай болбойт. Президент юридика боюнча эчтекеге жооп бербейт. Тегерек чети баарын чечет, а жоопкерчил парламент болсун. Же болбосо тиги премьер бол, парламентте коллегиальный орган, премьерлерди барып камай бергиле деген, мага болбойт деген бир оюн айткан чыкканда. Азыр кичине жумшап калды окшойт, баягы теңин однопалатный кылып, теңин партийный кылайлы деп атат. Бирок анын ою боюнча президентский болсо жакшы эле дейт. Азыр биз супер президентский өлкөдө жашап атабыз. Парламентский деген кыйкырып койгону мененчи. Мен бекер айткан жокмун да, 6 лидер фракция. Президент менен жөтөңөр эле бизди башкарып койсоңор болмокту. Биз парламенттик өлкө болсок депчи. 10 жылдан бери анталбай атпайбызбы? Мына временный өкмөттөн бери биз эмне кылдык? Экономикада 20 жылдын бюджети кайра 17 жылга келип түшүп калдык.
Армения айтып атпайбы, бир жылда 50% кастыга жылса, биз ошо 10 жылдын ичинде бир дагы экономикалык өсүшкө жетпей койдук да. Парламент деген аты бар, заты жок болуп атпайбы? Бул тиги азыркы эл менен шайланган президенттерге аябай жакты да. Прокуратураны өзүнө алып алган, СМБны алып алган, каалаган мына мен өзүм башыман өткөзсүм. Бул эмне? Давай возбуждать эткиле десе, возбуждать эте берет экен да, баарын жайлай берет экен да. А бирок жоопкерчиликке келгенде эчтеке жок да. Анан ошондойду муну менин оюм боюнча бул эми чыр-талаштын баарын чын эле референдумда эл чечсе. Кимди кааласа президенттиктигин десин, кааласа парламенттики десин. Эми конституциялык кеңешме түзүлөбү же бир бийликтин жаңы конституциялык долбоору талкууланабы? Бул процесс кантип башталыш керек, кантип өтүшүбүз керек? Мен эми жаңы конституцияны даярдоо боюнча процесс. Бир да жолу мындай конституциянын канча жылдан бери өзгөртүүлөр келе атат, катышпаптырмын. Бирок 10-жылы Өмүрбек Черкешевич мындай коомчулуктун баарын чогултуп алып, 16 конституциянын проектисин обсуждать этишкенин мен билем да. Анан ошондо мени бир жолу чакырышкандан мен айткам, президент жалгыз эле кыргыз тилин билбей, орус тилин билсе, англис тилин билсе, компьютерди билсе жакшы болот эле. Анан бирин сирин бирдемени жетектеп көргөн киши болсо болот эле. Мисалы ошо Сингапурда өмүр бою госслужбада иштешин керек президент болуш үчүн. Же болбосо $300 миллион ошонун ичинде 3000ден ашык кишини башкарган киши кандидат боло алат деп турат да. Баарыбыз эле Сингапурду айтып атпайбызбы? То есть мындай жөн эле көчөдө жүрүп эле менин оюм боюнча мен Кыргызстанды башкара алам деген 6 миллион кишиден 5,5 миллион ошентип ойлосо керек деп атам да. Андайларга жол берилген эмес да. Бирок кийин тилекке каршы андай сунуштарыбыз да өткөн жок, анан биз барган жокпуз да. Бирок ошол убакта 16 вариант болсо, азыр эми мен ойлоп атам, андан кем эмес варианттар сунушталышы мүмкүн да. Конституциялык реформа көпчүлүк учурда Кыргызстанда баягы референдум аркылуу дагы жасалып келгени белгилүү. Бул жолу референдум аркылуу өтүп калабы же парламент өтүп калабы? Азыр бир топ коомчулукту да карап атабыз да, биз окуп атабыз, сын пикирлерди да окуп атабыз. Эми бул биздин парламент кичине күмөн жаратып атат деп атпайсыздарбы? 5 жылдан кийин иштебеш керек эле дегенчи. Анан ушундай фундаменталдуу нерселердин баарын мен жеке оюм боюнча ошо президентти шайлап, парламентти шайлап, анан бүтүрүшсө жакшы болмок да, мындай бир дагы күмөн санамай тургузупчу. Же референдумду бүтүрүп туруп, анан ушу процесстердин баарына катышса жакшы болот эле деп атам. Бул эми бул мындай тынчтык убагында да. Тынчтык убагында. Жанагындай баягы биз азыр жаңы эле тынчып келатабыз да. Урматтуу иним. Милициянын азыр көрдүңүз? Жок. Укук коргоо органдары жок. Дагы хорошо акыл эстүү эл бар экен, ордорунда тынчтып баарын ордуна коюп атат. Анан кандай ойлойсуз? Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров ушу коомдо талаш жараткан маселелер, анын ичинде конституцияны өзгөртүү боюнча аракеттер тууралуу бир кеңири алкакта, кеңири форматта сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө болот беле? Ушуну зарыл деп ойлойсузбу? Мисалы, буга чейинки шайлоого катышкан партиялардын лидерлерин чогултуп, жарандык коомду чогултуп, интеллигенцияны, аксакалдарды чогултуп, бир кеңири бир форматта сүйлөшүү жүргүзүү планы барбы? Мурун такай ошончубуз, эми мен баягы экономика боюнча кеңеш сураганда берип атам да, мына бюджетти кантип пенсия, пособие, зарплатаны убагында беребиз, тышкы карызды төлөп, көз карандыгыбызды сактап калабыз депчи. Мисалы, 1 секундка кечиксек, ТЭЦ менен Даткакемин альтернативный жол управляющий бөлөк өлкөнүн компаниясы келсе, сиз экөөбүздү аябайт да. Туурабы? Ошон үчүн мына финансист, экономист, салыкчы баары тең, баары эле баягы желмогуц эмес да. Калган иштеп аткандын баары ушундай аракет кылып атат да. Анан андай тарыхта болгон, анан баягы руководитель администрациядагы аябай эстүү кишини койду азыр Сүйүн Касманбетов, биздин парламентте иштеп жүргөн өзү аябай интеллектуалдуу киши. Балким алардын планын ошолордон сурашсаңыздар болмок. Бирок мен акыркы 2-3 күндө байкадым, дүйнө жүзүндө болгон феноменди кайталап баратат окшойт да Садыр Нуркожоевич. Өзүңүздөр билесиздер, Пашинян Твиттер менен өзүн айтып коет оюн, Трамп айтып коет. Анан баягы күнү мына Садыр Нуркожоевич айтып койду да. Биз баягы ар кайсы ойдун баары туура эмес деп аттык эле айтып койду. Бирок мунун баарын Зеленский жасап койду да. Албай илгеркидей журналисттерди чогултпай, интеллигенция дебей, ар бири менен соода сатык кылбай эле түз эле өзүнүн оюн айтып эле элге жеткизип койду да.
Мына бүгүнкү күнү Зеленскийдин руководитель администрациясы инаугурация бүткөндөн кийин чыгып туруп, журналисттердин баарын топторуп туруп айтты: мындан ары биз силердин кызматыңыздар менен муктаж эмеспиз. Президент өзүнүн эли менен түздөн түз сүйлөшөт деп. Садыр Жапаров ошо кызматына киришкенден бери бир топ кадамдарды жасап атат. Анын ичинде экономикалык мунапыс жарыялады. Ушул канчалык пайдалуу болот деп ойлоп атасыз, экономист катары? Азыркы жакын карада инвестор деген сөздү унутушубуз керек да. Эптеп Кыргызстандын ичинде жүргөндөрдү качырып албайлы, кечирим сурап, кайра ордуна баарын коюп, баарын жазашыбыз керек. Ошондо ушундай учурларда ички инвесторлор гана чыгат да. Биз муну мурунку президент Жээнбеков менен Сооронбай Шарипович менен сүйлөшүп, парламент уже мыйзамды бергенбиз, легализация боюнчачы. Анан бир-эки жерини мен көңүлүм толбой атат деп кайра бизге жиберген экен. Азыр ошону карап калдык да. Эгерде ошо мыйзамды тапсак, эми өрттөлүп кетиптир тиякта, биякта да эле таппай атышат. Баянкы а кишинин айткан ою экономикалык амнистия менен жанагы мыйзам менен таксыздыкталып бекитилиш керек да. Бирок бул киши азыр 30 күн убакыт берди. Анан ар ким айтып атат, мындай жаңы бийлик мындай жол жобосун түшүндүргө элек деп айтып атышат. Жок, аны мыйзам менен да. Баарын биз мыйзам талаасына келбедикпи? Мыйзам талаасына келдик. Сиздер билесиздер, Монголиянын президенти да ушундай суроо берген. А киши айткан, ал олигарх киши экен, баарын билет экен, баягы өзүнүн командасы да бар экен. Мен кимдин счету каякта экенин баарын билем. Ким канча акча чыгарып кеткенин дагы билем. Ошолорду суранам, баланчанчы срокко чейин кайра келгиле дагы акчанын баарын коюп койгула деп. Бирок мен жыйынтыгын билбейм да. Балким бул киши дагы билер деп атам да. А так баары мыйзам чегинде болуш керек да. Буга чейин маалымат каражаттарында да белгилүү болгон, сизге козголгон кылмыш иштери бар дегенчи. Кечээ эксперттер талдайт берүүсүндө дагы бул маселе айтылып, Темирлан Султанбеков деген жаш саясатчы ушул маселени козгоп кетти. Ушул кылмыш иштери качан козголгон, анан жабылдыбы, жабыла элекпи? Сиздин күнөөңүз канча ошол иштерде? Эми көчөкү эксперттер талдайт. Мында бир топ эмоциялар, адамдын касиетине тийиштүү бир топ сөздөр айтылып кетти. Ошондуктан сиздердин алып баруучу бакыттын кечирим сураганына мен макул болдум. Анан бүгүн сиздердин астыңыздарга келип отурам. Чоо жайымында 2017 жылы Чудинов премьер-министр убагында МИС деген компанияга акча бөлүнгөн деген таризде туурабы же туура эмеспи ошонун баарын изилдейбиз деген таризинде кылмыш ишин козгошуп коюп койгон да. Бул саясий заказ. 200 миллионун мен же менин үй бүлөм бир да тыйынын көргөн эмеспиз, алган дагы эмеспиз. Ал компанияда 2,6% акциясы бар эле. Ал ошо акциясы бар экенин ошол убактагы жетекчи өлкөнүкү билчи. Анан баары ошону менен чогуу байлап койгула, астыда чоң саясат келатат. Кочкордон сен премьер-министр болгон атсаң, ал Байкең дагы премьердики деген сөздөрдү угуп аткам. Анан ошонун таризинде саясий заказ болуп калды да. Кайсы жылдары ошондо? 2017 жылы. Ошондо жаңы премьер-министр, жаңы президентский шайлоо болот деп атканда да. Анан СМБга счетный палатанын адистерин чакырып, группа текшерип, мурун текшерген экен, баарын компанияда бар ордунда турат, залогу турат, убагында төлөнүп атат деген бүтүмүн кайра жазып бергиле дейт да. Анан азыр деле ал специалисттердин баары бар, алар баш тартат. Баш тарткандан кийин кылмыш ишинин перспективасы жоголот да. Азыр ошо боюнча токтогон. Токтогондо иш жабылганда жок? Ошо жабылды. Анан азыркы жаңы уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекстер кетпеди. Анан азыр мына жаңы бийлик дагы ошонун баарын ревизия кылып, көтөрүп, баарын бүтүрүп атат. Мен ойлоп атам, азыр эми чындыкка чыгабыз го деп. Дагы бир жолу айтып коеюн, ал акчага менин дагы, менин үй бүлөмдүн дагы бир да тыйын тиешеси жок да. Ошону ошол убактагы бийликтегилер дагы билчи. Саясий заказ кылынган да. Толук жабылат деп ишенем. Анткени ал ошо компаниядагы толук акчаларын төлөп, графиги боюнча төлөп атыптыр. Эч ким уурдап-суурдап эч жака качып кетпептир. Жооп берүүгө баары даяр экен. Ошондуктан бул саясий заказ деп эле мен эсептейм. Ошо боюнча калган. Андай саясий куугунтуктоолордун баары болгон. Баарын ала жатам деген тариз болгон. Эң акыркысы СДПК партиясын түздөп жанында жүргөндөрдөн жалгыз мен калып турмун. Анан мага дагы ошондой кылмыш иши козголгон. Сиз парламенттин акыркы жыйынында азыркы жаңы бийлик Садыр Жапаровдун кеңешчиси, коомдук башталыштагы кеңешчисимин дегенде айттыңыз. Анан ошондон улам айрымдар айтып атат, ушу кишилер 30 жылдан бери саясатта жүрүп атат, кайсы бийлик болсо жүрөт деп.
Сиз азыркы бийлик менен кандай кызматташып атасыз? Анан 30 жылдан бери саясатта жүрөт, ушулар кетпеди дегенге кандай карайсыз? Туура эле го дейм, баягы чарчоо дагы болот, эс алыш керек деген дагы болот. Бирок 74-тө, 76-да бирөө Америкадачы бири-бири менен салгылашып атпайбы? Азыркы талапкерлер. Азыркы талапкерлер Джо Байден менен Дональд Трамп. Алар 56 жылдан бери жүрөт да. Анан эч ким аны кубалабай эле, жектебей эле, колунан келгендер иштеп кете берсе жакшы болот эле. Азыркы бийлик дагы мени чакырганы, Садыр Нуркожоевич айтты, мурунда иштешип калганбыз. Азыркы бюджеттин акыбалын талдап, ушуну туруктуу кылып берсеңиз, элдин пенсия, пособие, зарплатасын төлөйлү, тышкы карыз аябай чоң деп атат. Ушунун баарын анализ жаза берсеңиз дегенден мен макул дедим да. Анткени тилекке каршы кетип калган бийлик мени укпай койду. Биз 28 миллиард сомго кирешени азайттык да, ковид келатат деп. Анан 28 миллиард сомго чыгашаны азайткандын ордуна биз болгону 8 миллиардка эле азайтып койдук да. Аябай чоң дефицитти кармап алдык дагы, анан тыштан келген акчанын баарын ушул жака ыргыта бердик да. Анан азыркы күнү бюджет аябай туруксуз болуп калган. Эң чоң коркунучтардын бири эле биз 70 миллион долларды Кытайга төлөдүк, экспортно-импортный банкына. Азыр 35 миллион долларын төлөшүбүз керек. Сиз өзүңүз билесиз, 1 секундка кечиге турган болсок, бүт Кытайдын карызын проценттер менен төлөйбүз деп биз ратификация кылып, мурунку президентибиз кол коюп берип койгон да. Эң чатагы ушул да. Бирок азыркы күнү бюджет стабилдүү. Мен ошо бюджет менен экономика, финансы жагында өзүмдүн, эгерде кеңеш сураса, өзүм кеңешимди берейин деп азыр ошолорду турукташтырып берип атам. Саясатта канча жылдан бери жүрөсүз өзүңүз? 90-жылы келип калдык. Анда Политехнический институттун комитет комсомолунун секретары элем. Ошол убакта Оштогу чоң бир жанжал болгон тилекке каршы. Ошондо биздин студенттердин баары чогулуп, биз жардам беребиз, тынчтык кылайлы деп, анан ошонун башынан кийин биз ушул саясатка аралашып кеттик да. Парламенттин депутаты болуп, сиз 2005-те келдиңизби? 2000-жылы парламенттин депутаты болуп келдим. 2000-жылы да. 95-жылы Кочкор айылына барып депутаттыгымды коеюн дедим. Ошол убакта билесиздер, Адахан Кимсанбаевич, Өмүрбек Черкешевичтер жаңы айылдардан коюп чыгып келаткан. Анан биз дагы барайлы деп, мен 95-жылы барсам, Турдак Нусубалевич келип калды. Мен ал убакта кичине бийликтегилер менен көп көз карашы төп келбей аткан. Ал убактагы президент Аскар Акаевич менен. Ага чейин 7 жолу Тянь-Шань районунан депутат болуп жүргөн экен. Анан биз барганда элдин баары чогулуп туруп айтты, атабыз келди, биринчи жолу келди өзүнүн жерине. Силер барып өзүңөр бөлөк жерден койгула, бул райондон атабызды шайлайлы деп, анан баарыбыз биригип, ал убакта акча деген жок, тыйын алмай деген жок. Турдак Нусубалевичти депутат кылып шайладык. Кайсы? 95-жылы. 95-те. Анан 2000-жылы кайра чогулуп алып бардык. Шайлоо болду да. Бирок 25% партиялык системаны киргизип аткан да Аскар Акаевич. Анан барсак, Турдак Нусубалевич кайра баарыбызды чакырды дагы, анан айтты, эми жигиттер, убактым деле келип баратат. 80-ге таянып калдым. Азыр дагы бир жолу мүмкүнчүлүк бергиле, баштаган жумуштарымдын аягына чыгарып реттеп алайын. Жумгалдан идинип чыгып атат. Кочкордон мен экөөбүз идинип законодательный собрание курат, мен СМПга барып, ушу жумуштардын баарын бүтүрүп алайын. Кийинки шайлоого баарыңарга мен батаңарды берейин деди да. Анан макул деп кайра Кочкордон кетип калдык да. Бүт элдин баары билет. Кочкорлуктар дагы макул деди. Кийинки шайлоо ошондо 2005 болду. 2005-те бирок сиз Турдак Нусубалиевке мындай чоң атаандаш болуп, 2005-жылы дүйнө жүзүндө биринчи жолу Кочкор феномени болду да. Мына жаштар азыр феномен кылдык, бийлик бергиле деп атпайбы? Кочкордун жаштары, ошол жакта жашоочулардын баары против всех дегенди жеңди да. Анткени 2005-жылы партиялык списоктор болбой калды. Айла жок, округга бардык. Баягы элдин баары мурун эмкиде жаштарга бата берем деген атабызды сыйлап тосуп алышты, бирок айтышты, сиз орун берсеңиз жакшы болот эле деп. Анан ошого болбой бийлик интрига кылып, ал убакта уже кыздары бийлеп калган, алга Кыргызстандын чоңдору, өкүлдөрү. Анан өзүнүн бийлигин алып калам, бир старейшина келип, мага бата берсе мен спикер болот элем деп, мурунку бийликтин дагы балдар, кыздары ошол эркинде интрига кылгандыктан, ал аксакал барып калды да, Турдак Нусубалевич Кочкорго барып калды. Шайлоого аз калганда 3 кандидатты алып салышты, сот менен, ошол убактагы бийликчи.
сот менен алып салышты. Бирөө жаман сөз айткан жок. Өчө күнү аксакалды урушкан, тыйынткен, минткен деп атышпайбы? Андай бир дагы кыймылда аракет болгон жок. Кочкордун бирөө дагы кишиге жаман сөз дагы айткан жок да. Просто шайлоого баары катышты. Шайлоого катышып, түштө эле уже мага айтып калышты. 14.632 киши. 2ден 3 көбүрөөк шайлоочу келгендердин көбүрөөгү против всех берди. Турдакун Мусабалич 3800 алды деп. Ошентип Кочкордун феноменин жаралып, бизден против всех жеңгенден кийин тоңдо жазады Малиев. Бирок ошо эки округду эске алып, Россияда Госдумадан против всех дегенди алып салып, эмгиче киргизбей жүрүшөт да. Мына ошол эки жерден башталып кетти. Тилекке каршы бийлик мыйзамдуу жол менен ошо шайлоону жокко чыгарбай, сот менен жокко чыгарабыз. Анан сот менен мандатты бөлүштүрөбүз деп атып, мына жанагындай детонатор 2005-жылкы революциянын детонатору кочкорлуктар болду десем, мен жаңылышпайм да. Буларга аябай чоң таазим кылам. Мен өмүр бою буларга кызмат кылып жүрөм, мындан ары да кызмат кыла берем да. Сизге чоң рахмат, студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге дагы рахмат.